Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Ноокатский подъем тарапта жайгашкан ремонту шикарный болгон 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Мен сиздерге мына ушул сатыла турган батирге келүү жолун, тактап айтканда адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Ноокатский подъемдогу мына ушул Атабаева көчөсүндө турам. Бул жакта болсо Мамырова көчөсү жайгашкан, өзүңүздөр көрүп атасыздар жолдун боюнда. Мына ушул Мамырова көчөсү менен сиздер оң тарапка карап бул жака кете турган болсоңуздар, Ноокатский подъем мэрия тарапка карап түшүп кетесиздер. Ал эми ушул эле Мамыров көчөсү менен өйдө тарапка карап кете турган болсоңуздар, Ак Тилек микрорайонуна карап бет аласыздар. Эми бул жакта өзүңүздөр билесиздер, бул көчөнүн аты, азыркы учурда мен турган көчөнүн аты бул Атабаева көчөсү. Жолдун сол тарабында, жолдун боюнда МПА заправкасы жайгашкан. Андыктан сиздер ошол Мамыров көчөсүнөн мына ушул Атабаев көчөсүнө кирип, бул жака бир 100 метр түз басып келсеңиздер, жолдун сол тарабында өзүңүздөр көрүп атасыздар, кичинекей магазин турат. Анын артында 4 кабаттуу дом жайгашкан. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул 4 кабаттуу домдо. Бул домдун адреси Атабаева 148. Эми өзүңүздөр дагы 2GISке жазып, толук маалымат алып, картадан дагы карап билсеңиздер болот. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул 4 кабаттуу домдун 2-чи кабатында жайгашкан. Кана жүрүңүздөр, ушул домдун алдына бара бериңиздер. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы айтып аткан домдун алдына дагы келип калдык. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул домдун алды дагы кеңири кенен экен. Бул жактарга кеңири машинаңыздарды токтотуп койсоңуздар болот. Парковочный место боюнча такыр проблема болбойт экен. Бул жакта кеңири место бар экен. Дагы бир маалымат бере кетейли. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта гараждар бар экен. Бул сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди ала турган болсоңуздар, ушул гаражы дагы сиздерге кошулуп берилет. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, машина койбо деп жазылып турат. Мына ушул гараж сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге тиешелүү. Батирди аласыз, мына ушул гараж сиздерге подарка болуп кошулуп берилет. Бул дом негизи 4 кабаттан турат. Адреси болсо Атабаева 148. Өзүңүздөр дагы 2GISке жазып, толук маалымат алып, сурап келсеңиздер болот. 4 кабаттуу домдун 2-чи кабатында жайгашкан. Андыктан сиздер сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн мына ушул 4 кабаттуу домдун 3-чү подъездине кирип, бул жак 2-чи кабатына көтөрүлөсүздөр. Кана жүрүңүздөр, сиздерге сатыла турган батирди көргөзүп берейли. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, жанагы мен айткан сатыла турган 3 бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр сиздерге бүт бардыгын түшүндүрүп, көргөзүп, маалыматын алып беребиз. Ушул батирдин ээси менин жанында. Ассаламу алейкум ака. Валейкум. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сатыкка койдуңуздар. Сатыкка койдум. Жакшы, 3 бөлмөлүү батир экен. Жалпы аянты канча болуп калат? 67. 67. Жакшы. Кенен экен. Мына ардактуу замандаштар, эшигин дагы көрүп атасыздар, жакшы брондолгон, бекем эшик коюлган. Киргениңизде деле бул жагы прихожка, коридор болуп калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, кеңири кенен экен, коридору дагы. Жалпы аянтын канча дедиңиз ака? 67. 67 квадрат метр экен. Жакшы, кенен сонун. Бул 3 бөлмөлүү батир дегеле бул дом канчанчы сериядагы? 77 серия. 77 сериядагы дом экен. Оң тараптан баштай берейли анда эмесе. Бул жагы болсо спальня болуп калат экен. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Асты кандай болуп калат теге? Ламинат. Ламинат, дуалдары болсо моющий жакшы абой экен, терезелери пластик. Бул жакта потолокторунда көрүп атасыздар, жасалган натяжной потолок болуп, жакшы. Азыр биз сиздерге ата-энелердин уктоочу бөлмөсүн көргөзүп бердик. Сквозной экен да, мындай айтканда? Сквозной. Эки тараптан тең шамал болуп кирип тура экен, эки тараптан тең күн тиет. Эшигин көрүп атасыздар, бул 3 бөлмөлүү батирдин бүт бардык эшиги мына ушундай жакшы дизайндагы эшиктер коюлган. Ушуну дагы эске алыңыздар. Бул жакта болсо бул балдардын уктоочу бөлмөсү экен, Балардын уктоочу бөлмөсү. Жакшы. Асты ламинат, өзүңүздөр уктуңуздар, полдору ламинат экен. Дуалдары болсо жакшы моющий, яркий обой. Потолоктору көрүп атасыздар, сон болуп жасалган, люстра коюлган, терезелери пластик. Бул жактын терезеси дагы бир необычный экен, себеби күнгөй бет болуп, тонировкасы бар экен, мындай айтканда. Күн бул жака анча тийбейт экен, мындай айтканда, занавескалар күйүп, карайып кетпейт. Ушуну дагы эске алыңыздар. Атайын пластиктерди күнгөй бет тарапка
тонировкасы менен кылган экен. Жакшы. Азыр биз сиздерге балдардын уктоочу бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул жак болсо конок бөлмөсү. Жакшы. Конок бөлмөсү кенен экен, а? Ага, кенен. Жакшы, өтө сонун. Потолоктор да сонун жасапсыз, а? Натяжной, матовый. Натяжной экен. Лампа, люстра бүт бардыгы коюлган. Бул жакта эң негизгиси пластик экен, бүт бардык айнек эшик терезелери. Дагы бир айта кетчү маалымат, бул жакта ар бир бөлмөдө менимче бир 10 розетка бар экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта дагы розеткалар бар экен. Кеңири иштете бересиздер, Кудай буйрса. Бул жак болсо кухня экен, а? Кухня. Жакшы. Кеңири кенен экен. Аялдардын экинчи офиси деп атап коебуз. Киргениңиздерде эле бул жакта мини шкафчик, бул жакта болсо кухонный эмеректер коюлган. Раковина, газ печка, вытяжка бүт бардыгы ушул тарапта. Ака, айтыңызчы, бул жакта эми спальный, шкаф, кухонный эмеректер турат. Булар калабы кетеби? Ошо бир спальный кетет, анан стиральный машина кетет. Болду, калган бүт эле калат. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, угуп атасыздар. Бул сатыла турган батирде нелерди гана көрүп аткан болсоңуздар, бүт бардыгы калат экен. Бир гана стиральный машина менен, машинка менен. Анан спальныйды алып кетет экен, кроватты. Калган бүт бардыгы калат экен. Мындай жатканда келип эле жашай бересиздер, эч жерин эчтеке кылыштын кереги жок. Балконда көрүп атасыздар, өтө кеңири кенен экен. Терезелери пластик, бүт бардыгы жакшы. Ремонту свежий экен. Потолокторунда көрүп атасыздар, пластик, жакшы. Бул жактарга атайын бир шкафчиктер коюлган экен. Эшикти ачсаңыздар эле бул жактан өзүңүздөр көрүп атасыздар, двордун алды көрүнөт. Дагы бир жолу айта кетейин. Бул жерде гаражды көрүп атасыздар, сыртына жазылып турат машина прибор деп. Мына ушул гараждагы ушул сатыла турган батирге тиешелүү. Бул батирди сатып турган болсоңуздар, мына ушул гараж сиздерге кошулуп берилет. Машинаңыздарды кеңири токтотуп кое бересиздер. Документ кимдин атында, ака? Өзүнүн атында, кеңири. Документинен проблема жок, а? Проблема жок. 10 жылдан бери эч ким прописка элек ушу турат. Жакшы, өтө сонун. Ремонту свежий экен, а? Ага, свежий. Жакшы. Дагы бир айта кетчү сөз, бул жакта мына ушундай көрүп атасыздар. Бул жак болсо кандай болуп калат? Теплый пол. Теплый пол, а? Ванна менен туалетке тиешелүү, а? Ага. Жакшы. Ванна менен туалеттин өзүнүн теплый полу бар экен, өтө сонун. Бул жактан прихожкадан киргениңиздерде эле өзүңүздөр көрүп атасыздар, сол тарабында автоматы бар экен. Бул автоматты ачып көргөзө турган болсок, ар бир бөлмөнүн өзүнүн бул жакта кнопкалары бар экен. Розетканыкы башка, включательдики башка, деги эле бүт бардык кнопкалар бар экен. Каалагандай кылып өчүрүп, чандырып башкара берсеңиздер болот. Wi-Fi дагы бар экен да? Wi-Fi бар. Подключение алып койсо болду. Бардык условияны даярдап коюпсуз да, мындай айтканда? Ошондой. Жакшы, өтө сонун. Бул жак болсо ванна болуп калат. Охо, өтө сонун. Жаркырап сонун болуп турат. Дубалдары, полу бүт бардыгы кафель экен, жаркырап. Форточка дагы бар. Потолок натяжной экен, а? Натяжной. Жакшы. Аристон кайерге койгонсуз? Аристон туалеттин ичинде. Азыр. Бул жакта раковина, унитаз, ванна бүт бардыгы коюлган. Жакшы. Эң негизгиси ванна менен ажаткананын өзүнүн теплый полу бар экен. Өзүңүздөр уктуңуздар. Жакшы. Аристон канча литрлик, ака? 80 болсо керек. Охо, чоң экен, а? Анан кухня менен ваннаныкы Аристон отдельно. Жакшы. Суу тартыш болуп каласың деп, а? Жакшы, өтө сонун. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен сиздерге сатыла турган шикарный болгон 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердим. Эми мен сиздерге баасын сурап берейин. Баасын канча деп атасыз, ака? 58 000 доллар. Жакшы, өтө сонун. Кеми болобу анан? Жакшы түшүп беребиз. Реальный клиент боло турган болсо, жакшылап түшүп бересиз, а? Вариант жолдоручу? Караштырып көрөбүз. Эми өзүңүздөр сүйлөшүп келишип алат экенсиздер, а? Жакшы. Коңшулары кандай анан, ака? Ызычуу кылбайбы? Коңшулар жакшы, заматон. Жакшы эле адамдар, а? Жакшы адамдар. Документи өзүңүздө? Документине проблема жок. Проблема жок. Жакшы. Болуптур, ака, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а?
Рахмат экен. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге шикарный болгон 3 бөлмөлүү батирди тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердим. Кимиңиздерге ушул сатыла турган 3 бөлмөлүү батир жаккан болсо, бул жака мен үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул жерге, ушул батирге дагы келип, көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Баасы $58.000, бирок жакшы кеми болот дейт, эгерде реальный клиент боло турган болсо. Вариант жолдору дагы каралган дейт. Дагы бир жолу бир маалымат бере кетейин. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул сатыла турган 3 бөлмөлүү батирдин ремонту өтө шикарный, сонун экен. Бүт бардык сиз каалаган условиялардын бүт бардыгы бар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, уктуңуздар. Плюс бул сатыла турган батирдин өзүнүн гаражы дагы бар. Ошол дагы сиздерге кошулуп берилет. Өзүңүздөргө көрсөттүк. Анда эмесе колдон чарбаңыздар. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.